Саламатсыздарбы? Сода же натрий гидрокарбонаты дээрлик баардык эле үйдө бар. Бирок баркка алынбай, айлап жылдап колдонулбай да калат. Азыркы күндө көптөгөн компаниялар ар кандай химикаттар кошулган үй каражаттарын чыгарып келишет. Албетте, баалары да ар түрдүү. Бири чын эле баасына дал келип жардам берсе, бири жөн эле керексиз болуп калат. Ал эми сода көптөгөн жылдар бою арзан жана коопсуздуу жардамчы болуп келет. А биз соданын баардык касиеттерин билебизби? Жана бул видеодо соданын ашканада колдоно турчу шарттарынын бир нече түрү тууралуу болмокчу. Муздаткычтын жагымсыз жытынан арылуу үчүн сөзсүз кымбат каражаттын жардамысыз эле 1 литр сууга 2 аш кашык сода салып, бул суу менен муздаткычтын ичин жууп коебуз. Жана деги эле жыт пайда болуусун каалабасаңыз, анда оозу ачык идишке 2-3 аш кашык соданы муздаткычтын ичине салып коюңуз. Жана бул соданы ар 2 жумада бир алмаштырып коюп туруу керек. Карандай чай же кофе ичкенден кийин чыны кружканын ичи так болуп калган болсо, бул учурда дагы сода бизге жардамга келет. Ал үчүн жонгон идишти бир ирет жууп алып, соданы нымайлыкка сеп, идишти сүртүп жана суу менен чайкап коюу керек. Ашканада колдонгон тактай жагымсыз жыттанса, содадан себелеп, кийин жылуу суу чачып, бир аз убакытка коюп, андан кийин жууп салыңыз. Нам бышырган духовканын ичиндеги күйүк тактарды кетиргенге сода менен сууну аралаштырып, майлыктын жардамы менен ичине, эшигине бирдей аркасынан уксуз менен чачып, бир нече убакытка калтыргандан кийин тазалап жуйбуз. Бул ыкма тазалап эле эмес, жагымсыз жыттан да айрылганга жардам берет. Капуста, буурчак тез бышуусу үчүн кайнап жаткан сууга 1 чай кашык сода кошуп койсо болот. Алманын деги эле мөмө жемиштердин сыртын жуугандан кийин деле майланышып, өңүнө келбеген учурда сода менен жакшылап сүртүп, андан кийин чайкап жууп коюу керек. А эгерде көп бир нече мөмө жемиштерди жуу керек болсо, 1 литр сууга 2 чай кашык сода кошулган суу менен чайкап жууп коюңуз. Ушул эле ыкманы укропту таза жууп жана өңүнө көбүрөөк убакытка сакташ үчүн колдонсо дагы болот. Раковинадан суу токтоп, маал-маалы менен акпай кыйынчылык жараткан учурда 5 аш кашык содага туз кошуп, суу ага турчу жерине салабыз. Аркасынан 100 граммдай уксуз куюп, 1 саатка коебуз. 1 сааттан кийин 1 чайник кайнак суу куюп коюңуз. Бул видеодо биз соданын ашканада колдоно турчу бир аз эле касиеттери тууралуу айта кеттик. Эгерде маалыматтар сизге жаккан болсо, анда класс баса кетиңиздер. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.